Толкунга аябайлачы. Же монтёрчу калбайчы, бир шамал болгондо бир. Üçüncü eldik kurultayda kiçim ekeni Nарын rayonundagı Emgektala ayıl aymağının göygöylü masalelerin götürgön Çınarbek İsmailov bu hareketinin jerde kalbağındığına jetini albaydı. Al oşonda energetika ministrinin kabul alısında bolup, kalktı punktlardagı жаңы konuşlarga zamanbap zım terek mamçıların ornotu gerektiğini ötüngen. Маселенин көпчүлүгү канааттандырылар жагдайда чечилип атат. Алсак электр энергетика башкармалыгына барып, министрге барып, жанагы жаңы конуштарга опораларды, линияларды жаңыртканга долбоор киргиздик эле, кат жазып, ошолор уже даярдалып, опоралар турду. Эми траверстер илинип, эми линиялар тартылган алда. 3 күндүк жумушта калды. Ошондо толуп кетти да. Alemi Жергиликтүү Кеңештин депутаты Айжан Бошкоеванын өзү байырлаган Аккудук айылындагы эски электр мамчыларын жаңыртуу туурасындагы сунушу энергетика министрлигинин колдоосуна арзыган. Натыйжада 100 түтүн эли бар аймактагылардын ушун муктаждары канааттандырылып, акыркы үлгүдөгү 234 зым терек турулгандан тышкары бир көмөк чордону коюлду жана 6 чакырым аралыкка алдаганча коопсуз СИП кабелдери тартылууда. Мына ушундай аракеттерге жалпысынан 5 миллион 534 миң сом сарпталгандыгын айталы. Жакшы балдар жакшы иштеп атышат өз убагында, биз дагы карап туруп калбай тамагын уюштуруп берип атабыз. Балдардан да жардам бергендер бар. Буюрса свет жакшы болот деген ишенимдебиз. Мурда кандай да? Мурда свет аябай начар болчу да, мындай слабый күйчү да. Жаңы конуштарды илча менен камсыздоонун сапатын жакшыртуу максатындагы жумуштар ошондой эле райондогу дагы 7 айылда жүрүлөт. Бүгүнкү жергиликтүү бийлик башчылар жаңы зым терек мамчыларын сатып алышууда. Бюджеттин эсебинен ушу кийинки 2020 жылдын планына Шор айылын киргизип атабыз. Аларында көмөкчү чордонуна жана столборун опоролорго тыйындарын карап берелүү деп 2026 планына киргизип атабыз. Буюрса ошо кийинки жылдары ишке ашат деген пландабыз. Барысы даярдалганда Нарын электр түйүндөр ишканасынын адистери башталган мындай саамалыкты толугу менен аягына чыгарып беришмекчи. Зарылдыктар жаралса, көмөк чордондор менен подстанциялардын айрым жабдууларда жаңыртылары күтүлөт. Бул биздин ошо заманбап ошо жаңылангандан кийин бул жерде жоготуулар дагы аз болот. Ошо Аккудук айылын айта кетсек, ошо Нарын районунун 85 км, Нарын шаарынан ошо 85 км алыстыкта жайгашыптыр. Айдын башы менен бул жерде жалпы 100 кожолук бар экен, кардар. 100 кардардын жалпы ошо электр эсептегичтерин алмаштырганбыз. Бүгүнкү күндө биздин тил менен айтсак, ошо толук кандуу жаңыртылды деп эсептесек болот. Колдогу маалыматтар растап тургандай, электр кубаттуулугун пайдалануу жылдан жылга өсүүдө. Маселен, Нарын районунда бул көрсөткүч былтыркыга салыштырмалуу быйыл 30 миллион киловатт саатка көбөйгөн. Сөз соңунда бүтүндөй Борбордук Азия чөлкөмүн электр кубаттуулугун камсызган карт Нарын дайрасында быйыл суунун күтүлгөндөй мол болгонун белгилейли. Демек, мындай шартта алдагычта электр кубаттуулугуна тартыштын оруналары айтпаса да түшүнүктүүдүр. Демек, азыртан үнөмдүүлүккө басым жасагандан өтөрү жок. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Нарын району.